Мээримдүү жана ошондой эле ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар айталы. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер Ыйык Рамазан 2025 берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Табайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто биз күткөн сүйүктүү эжекебиз Айжан Акылбекова. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сизди көрүп жаткандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Айжан эжеке, Ыйык Рамазан айынын кирип келүүсү менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таалам ушул Рамазан айында баардык дуа тилектериңиздерди кабыл кылуусын каалайбыз иншаллах. Эң эле алгач эмесе Рамазан айы жөнүндө кыскача токтолуп кетсеңиз, негизи эле ушул айдын урматына убакытты биз кандай өткөрсөк дурус болот, ушул боюнча алгач токтолуп кетсеңиз жакшы болот. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, кулу, сүйүктүү пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад Мустафага Алла Тааланын салават саламдары болсун. Сиздерге чоң ыраазычылык. Ушул Рамазан айында биз өлүшүбүздү алып калууга себепчи болуп, анча-мынча жанагы сиз айткандай акылдуулар деп билдирип атпайсызбы? Ошо өзүбүзгө жетпей жүрсө дагы алган нерсеңди айтуу милдет болуп калат экен. Өзүң үйрөнгөн нерсени жашырууга болбойт экен. Анан кааласаң каалабасаң дагы ошолорду айтууга туура келет экен. Ошого мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн Аллах силерден ыраазы болсун. Аллах Таалам ушул Рамазан айында ушул жасап жаткан сооп иштериңиздерге көптөгөн сыйлыктарды жазган болсун иншалла. Рамазан айы менен сиздерди, баардык ушул мусулман бир туугандарыбызды куттуктайбыз. Рамазан айынын кадырына инсан жетпейт окшойт. Ушул улам жашы жогорулаган сайын, улам балким Алла Тааланы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакындан тааныган сайын, балким анын кадыры артып жүрүп отурар биз үчүн. Азыр дагы Рамазандын кадыр баркын билем деп айта албаймын го, айта албайм. Анткени ушул Рамазан канчалык мээримин, берекесин, бир сыйлыктарын төгүп турса дагы Алла Тааланын мээрими, рахмат аркылуу жаадырып, биз ошондон өзүбүздүн үлүшүбүздү алууга акылыбыз, демибиз жетпей келатат. Чындыгында пенденин сыноосу ошондой экен да. Пенде көзү көргөн жылтырактарга азгырыла берет экен. Анан мусулмандардын ичинен момун болгондорубуз аз экенбиз. Баарыбыздын көзүбүз көрөт, бирок ошол көкүрөгүбүздүн көзү ачыла элек. Ошол Алла Тааланын ошол Рамазан айында жаап жаткан неаматтарын тилекке каршы баардыгыбыз көрө элекпиз. Эми мен көрө элекмин го, по крайней мере башкалар үчүн айта албасам дагы. Бирок эми биз шарияттан окуп үйрөнгөнүбүздү айта беришибиз керек. Эгерде сүйлөгөн инсандын баардыгы шарияттагы ар бир айткан сөзүнө амал кылыш керек болсо, анда мен ойлойм дүйнө жүзүндөгү адамдардын баардыгы сүйлөй албай калат эле деп. Анткени үйрөнгөн нерсеңдин баардыгына китептегидей жашоого дээрлик мүмкүн эмес экен. Ошол анча-мынча окшоп эки сүйлөм билип алса деле ошого деле амал кылуу кыйын экен да. Анан Аллах Таалам кечирсин, албетте амал кылууга аракеттерди кылып атабыз. Бирок жогоруда айткандай, шарияттагы билген нерсени шариятта кандай болсо ошол жеткирүү балким кандайдыр бир деңгээлде, эми милдет деп чоң айта албайм го. Бирок биз дагы ошого балким шарият үйрөтүүчүлөргө жол көргөзүүчү катары бир үлүшүбүз бар болуп атса керек. Ошол үчүн бул жоопкерчиликтүү нерсе болуп атат. Ушул Рамазан айында колубуздан келишинче, акылыбыз жетишинче ошол Алла Тааланын жаап аткан бир берекелерин алып калууга аракет кылсак, кимдин колунан эмне келсе. Куран болсо Куранды алып калыңыз, ооз ачтырып сооп табам десеңиз аны алып калыңыз, кечиримдерди сурайм десеңиз аны кылыңыз, тооба кылам десеңиз муну кылыңыз, садака берем десеңиз садака кылыңыз деген сыяктуу ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша ушул эми жаап аткан нерсени, мисалы абдан суусап, эч бир жерде суу жок, бир ушундай чөлдө, кургакчылыкта болуп атса, жаан жаап атса аны тосуп ичпеген кандай акылсыздык болсо, Рамазанда аракет кылбаганыбыз ошончолук акылсыздык деп ойлойм. Ошон үчүн колубуздан келишинче аалымдар өз деңгээлинде, бизге окшогон карапайым эл өз деңгээлинде, мен Алла Тааланы тааныйм, Мухаммад Мустафа алейхиссалату вассаламды пайгамбарым деп билем деген адам эле колунан келгенин кыла берсе деп ойлойбуз да эми.
Машаллах, Аллах разы болсун сизден. Абдан сонун айттыңыз. Чындыгында эле биз кимдин колунан келген аракетин көрсө, демек ушул да биз үчүн сонун бир мүмкүнчүлүк болуп жатат да. Анан Айжан эжеке, негизи башка айларда биз мисалы эртең менен саат 4-төрдө сарылап турбайбыз да. Бирок ушул айдын өзгөчөлүгү биз ошол учурда туруп, анан тамак ичип, анан ооз бекиткен жакшыраак деп жатышат да. Тамак ичпей койгондон көрө, анан ушул убакыт туурасында дагы сүйлөп берсеңиз бизге жакшы болот эле. Негизи ушул учурда бизде дисциплина деген бар, убакыт деген бар. Ушулга дагы мындай бекем болуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү болуп жатпайбы? Анан ооба. Убакыт аманат экенин баардыгыбыз билебиз. Бирок тилекке каршы көптөгөн ушул шарияттагы терминдер дейбизби, балким аныктамалар бизге бир абстрактуу түшүнүк катары отуруп калганда, убакыт аманат деп сүйлөп кое беребиз. Адамдын акысы деп сүйлөп кое беребиз дагы, бирок эмне жөнүндө сөз болуп атат экенине мындай ичине кирип көрсөң, өзүң үчүн коркунучтуу. Же намазды атайлап калтырып коюу деген бир сөздү угуп туруп эле, жөн эле сынамакка эфир бүткөндөн кийин намазды атайлап калтырып коюунун жазасы дегенди окуп көрсөк, жөн эле өзүбүз үчүн биздин мындай жүрөгүбүз түшчү бир абалдар көрүнүп атат да. Биз ошого мындай сырттан карап мага тиешеси жок деген сыяктуу мамиле кылабыз. Убакыт дагы тилекке каршы ошондой болуп калды. Убакыт бул аманат. Аманат деген Алла Таала бизге убактылуу ишеним көрсөтүп колубузга берген бир нерсе да. Убакыттын кожоюну эмеспиз. Бирок биз ошол убакытты колубуздан келишинче өзүбүзгө бул жашоодо акыретте пайда алып келе турган нерсеге толтурсак болот. Жана ашказанды эмнеге толтурууну өзүбүз чечип атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле убакытты эмнеге толтурууну өзүбүз чечебиз да. Анткени Алла Таала бизге акыл берди, анан эрк берди. Туура тандоо жаса деди, туура себебин аткар деди. Ошол үчүн акыретте жыйынтыгын көрөсүң деди, ошонун жыйынтыгын. Ал эми туура тандоо менен туура себепти кармануу сен каалаган жыйынтыкты кепилдиги менен береби десе жок, бербейт. Жыйынтык Аллах Тааладан деп билип эле ошол убакыт, аманат болгон убакытты колубуздан келген пайдалуу бир нерселерге толтура берсек, негизгиси ушул болот. Убакыттын канча запасы бизде бар экенин билбейбиз. Убакытты адам өзүнө пайдага иштетиш үчүн убакытты максаттуу колдонуш керек болот. Мисалы, жөнөкөй мисал, багымдатта ойгондуңуз, маселен, сухурга туруп, ооз жабаарга туруп, тамакты ичип, оозумду бекиткенден кийин бешимге чейин эмне кылам деген планыңыз болсо, анда сиз ийгиликтүү инсандардын катарындасыз. Сизге убактыңыз, сиздин убактыңыз душман болуп каршы иштеген жок. Эгерде сиздин багымдаттан бешимге чейин планыңыз жок болсо, эмне кылам, жата турайын десеңиз, анда сиз утулуштагы инсандардын катарын толуктап атасыз. Жөнөкөй эле нерселер. Буга бир жерден барып окуштуктун кереги жок, диплом алыштыктын кереги жок. Адам принцибинде өзүнүн эгосуна жашайт да, эгосы үчүн жашайт. Бирок ушул жерден Рамазан күнү жок дегенде биз ошол мен акыретте Алла Тааланын алдында жооп берем деген бир эмени, кнопканы күйгүзүп коюш керек болуп атат да. Мен Рамазан айындагы убактымды эмнеге толтурсам, ошол эселеп көбөйөт. Күнөөгө толтурсам күнөөм, соопко толтурсам сооп. Негизинен мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда, пландоо иштин жарымы деп. Пландаш керек, туура тандоо жасаш керек, туура себебин аткарыш керек, анан жыйынтыкты Алла Таалага тобокел кылып калтырыш керек болот. Убакытты туура пайдалануу бул максатка байланыштуу нерсе. Максатың болсо, ал эми максатты Алла Таала бизге аныктап берген, бардыгыбыз билебиз. Жиндер менен адамдардын максаты Алла Таалага ибадат гана кылуу деп айтып атат, Курандын 51-сүрөнүн 56-аятында котормосундагы мааниси ушундай. Бирок биз Алла Таала максатыбызды аныктап берсе дагы Алла Тааланы таануу деген илимди албайбыз. Мисалы, акыйда деген илимди, андан кийин акылыбызды Алла Тааланы таануу үчүн коротуш керек болсо, ал нерсеге өзүнүн функциясын аткардырбайбыз акылдын. Анан мындай искусстволук бир нерсенелер ойлоп чыгарабыз да. Мен ийгиликтүү болуш үчүн баланча деп бул жерге список түзүп алып, ошол нерсеге убактыбызды көбүрөөк коротобуз. Мындайча айтканда, өзүн өзү алдоо менен жашап атабыз да. Бирок мындай бир аз акыл токтотуп карасаңыз, биздин максатыбыз анык. Акыретибиз дагы анык. Ошол нерсени адам өзүн токтотуп, напсисин башкарып эле кыла турганыбыз эле калды. Демек, убакытты туура пайдалануу, менде канча убакыт бар экенин билбейм. Азыркы убактымды адалга толтуруп жашаганга аракет кылайын. Азыркы убактымды көркөм жашоого аракет кылайын. Анан азыркы убактымда адамдардын акысына кирбей, Алла Тааланын акысын берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысын берип, адамдардын акысын берип жашайын деп эле азыркы убакытты эле толтуруп жашап кете беришибиз керек.
иншалла. Машалла. Аллах разы болсын. Чоң рахмат сизге. Чындыгында убакыт тууралуу азыр дагы да болсо сонун бир маалыматтарды алдык. Чындыгында сиздин мисалы ушул эртең мененки багымдаттан баштап саарлыктан ушул пешимге чейинки план болбосо, демек биз утулушта болот экендиги сонун бир бизге маалымат болду да. Демек ушул нерсеге да биз маани беришибиз абдан бир зарыл экендиги бизге жеткиликтүү болду окшойт. Анан Айжан эжеке, чындап эми азыркы учурда жаңыдан түшүнүп орозо кармаган инсандарыбыз бар. Орозонун маани маңызын эми тереңден түшүнүп, ошол эле учурда Аллах Таала мына ушул жеп ичүү менен бизди сынап атат да, канчалык деңгээлде. Анан азыркы учурда тамактын камында жүргөн инсандар бар да, орозо ачканга чейин канча чейин чыдай алат экенмин депчи. Эмесе ушул тамактануунун адеби боюнча токтолуп кетсеңиз дагы жакшы болот эле. Биз адам баласы негизи өсүү жолунда жашаш керек да. Өсүү жолунда жашаш керек. Маселен, сен бүгүнкү күнүңдөн эртең билимдүүрөөк болосуң да. Сенде же өсүш болот, же артка кетиш болот да. Башкача бир туруп калсаң, сен анда жанагы мындай ылайлашып балтыр эмне деп коет, балыр болуп калган суудайсың да. Ошон үчүн сен өзүң тандайсың, өсөсүңбү, прогресспи же регресспи деген нерсени өзүң тандайсың да. Ошондо биз мисалы кайсы бир мезгилде, маселен, биз бүгүн устаз экөөбүз келатып айтып атам да, карасаңыз, альхамдулилля, кафелерде адамдар дээрлик жок го эсе, кофейняларда. Ушунча адам роза кармап калыптыр да, демек деп атам да. Мисалы, бир 4-5 жыл мурун отура берет эле кадимкидей тамак ичип эле адамдар. Азыр андай көрүнүш мындай аз да, азайды. Демек, орозо туткан адамдар көбөйдү. Бирок караңыз, анын даражаларын түшүнүшүбүз керек да, ибадаттардын дагы. Хорошо, Кудайга шүгүр, орозо кармап атабыз, жолубузду кийип жүрөбүз. Эми содержаниясына, маани маңызына канчалык биз ошол орозону түшүнүп, парз экенин, Кудай Тааланын алдындагы милдет экенин кармап атабызбы деген деңгээлге бир аз кичине үйрөнүп чыгып коюшубуз керек болот. Маселен, аркташым керек жана башка деген ниеттер болсо, азыр дагы болсо ниетти түздөп коюш керек болот. Анан тамактануунун адеби деп калдыңыз. Биз негизи эми адам баласы ушундай экен да. Адам эгосу үчүн жашайт деп атпайбызбы? Эми тарбия көрбөсө, Алла Тааланы тааныбаса, эгосу үчүн жашайт экенбиз да. 5 китеп окусаң эле өзүңдү акылдуу сезген учурлар баарыбызда болсо керек. Сен баарын бил дейп, адам кеңеш сурап келсе, субханалла, кеңеш берет элек баарына. Анан бир күнү бир китептен окуп калдым. Акыл эси жок адам гана бирөөгө кеңеш берет дегендичи. Ошондон кеңеш бербей калдым десеңиз. Эми билгеним болуп калса, шарияттан устазыман үйрөнгөн, ошону колуман келишинче айтууга аракет кылам, мындай жеке кеңеш бербегенге аракет кылам да. Ушинтип өсүп анан жетилет экенсиң да. Эми ушул тамактануунун адебин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан ашыкча, көркөм, жеткилең эч ким айта албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деди? Ашказандын бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү сууга, анан бир бөлүгү абага бош калыш керек. Анан дагы мисалы тасаввуф китептеринен окуп көрө турган болсоңуз, чыныгы таква момун адам бир күндө бир тамак жейт, тое тамак жебейт. Бир аз күч кубат, ибадатка күч кубат болуш үчүн тамак жейт. А биз болсо биринчи, экинчи, үчүнчү деп жеп туруп, бунун жакпай калды деп бешинчисин ала беребиз го. Ушулардын бардыгы адам жанагы курсактын шафкатына алдырып атканы, ошого ээлик кыла албай жатканы. Мындай айбандай болуп эле тойгонун, мисалы мышык, мен өмүр бою мышык бактым, мышык тойгонун билбейт да. Канча берсең жей берет. Ошол сыяктуу кээде карап арданасың да, мен ушу айбандай болуп эле жей беремби могу тамакты. Макул, тамакты жедим, макул. Алла Таала рызкымды бериптир. 5 порцияны жедим, биринчи, экинчи салатын десертин кылып. Эми жок дегенде ошого ылайык биякта ибадат кылып коеюн, эми уят го. 5 мал намазымды тургузуп, кечке мындай 20 рекет таравихти окуп, ханафи мазгабына ылайык аны 8 рекет кылып кыскартып жибер, анан дагы башка рекет кылып жибербей. Деген сыяктуу нерселерди адам өзү эле ойлонсо болот. Жанагы, опять же, эгонун кызыкчылыгы деп атпайбызбы? Жеке кызыкчылыгын көздөө дегенди ушул жаатынан карай турган болсок, мага акыретте эмне пайда алып келет деп ойлоно турган болсок, акыретте байлыгың пайда алып келбесе, сен жаныңды берип, акыркы акчаңды берип, өзүң жылаңайлап курсагың аш жүрүп, окутуп баккан балдарың сага пайда алып келбесе, атагың, даңкың, сулуулугуң пайда алып келбесе, эмнең пайда алып келет деп ойлонсо эле акыл эстүү адам дипломдун кереги жок буга. Дин алымы болуштуктун кереги жок. На всякий случай акыретке барганда шерменде болуп калбайын деп деле эми тамаша катары айтканда, биз
ошол жаратуучубуздун алдында милдеттерибизди аткара беришибиз керек. Ал биздин эч канча убактыбызды албайт. Тескерисинче бул биздин жашообузду тартипке гана сала турган нерсе. Дин деген ушундай көркөм. Демек, тамак жеиштин адеби ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле болуш керек. Машалла. Чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Кээде биз мисалы соцсеттерден деле көрүп калабыз, бирок тамак ашты ушундай бир ысырапка чейин алып барган деңгээлдечи. Ушул ысырап боюнча да бир аз токтолуп кетсеңиз. Биз Кудай жалгап эркин элбиз. Мунун албетте бардык жагын эки жактан карасак болот. Эркиндигибиз, кээде бир нерседен тайманбас, кайра тартпастык эр жүрөктөрүбүздүн пайда жактары көп. Анын зыян жактары дагы бар. Ар ким өзүнүн укугун талап кыла берет да. Бардык өзүнүн укугун талап кыла берет. Өзүм билгенди кылам, каалаганды кылам дейт. Бирок өнүгүп өсө турган жердин бардыгында тартип болуш керек. Тартипке баш ийиш керек болот да. Башчың айттыбы, башчыга баш ийиш керек. Имам айттыбы, имамга баш ийиш керек. Маселен, университетте деле ошол профессордун лекциясына бардыңбы, ага баш ийиш керек. Баары бирдей сүйлөсө, эч кимге мындай тыянак жакшы болбойт да. Ошол сыяктуу эле ысырапкорчулук боюнча мамлекеттик деңгээлде чечимдер кабыл алынып атат. Демек, мамлекет оюнчук ойноп отурган жери жок да. Мамлекет дагы ойлонуп, эки жагын калчап, бул өлкөдө кимдер жашайт, мусулманчылыкка туура келеби, туура келбейби, карыздан карызга батып, мындай эптеп деген сөздү мен өзү жаман көрөм, бирок эптеп жашап аткан элдердин катарына киребиз. Анча-мынча бай бир мындай группировка бар, бирок чындыгында адамдар айлыктан айлыкка жашаган эле өлкөдө жашайбыз. Демек, албек алына жараша деген нерсе бар. Анан кээ бир инсандарга бул мен баймын, мен баланча $1000 барып бир жерге обед ичип келип коем, кайра частный самолет менен келип коем дей турса, ал баарыбызга туура келбейт да. Ошондуктан ушул мамлекет айтып аткан бир тартипке, же болбосо муфтият дейбизби, имам дейбизби, аалымдарыбыз айтып аткан бир тартипке баш ийгенибиз биз үчүн көбүрөөк пайдалуураак болмок. Анткени ушул структуралардын баардыгы булар оюнчук ойноп отурган структуралар эмес да. Демек, ысырапкорчулук менин колумда бар деп эле өз билгенин кыла берүүгө алып барбаш керек болот. Ошол элдин дагы сен өзүңө маселен бир 100 000 кийим кийгенге мүмкүнчүлүгүң болуп турса дагы мындай элди карап туруп кой. Эл дордойдон эле кийинип атыптыр деген бул адепке ылайык болот да. Бул маданияттуулук, адептен сөз бере турган мындай адептин көрсөткүчү болуп эсептелет дагы. Демек, ушул ысырапкорчулук боюнча динибизде албетте буга өтө терс көз карашта. Аял өзүнүн акчасын өзү тапса, маселен, күйөөсү анын акчасына кийлигише албайт деп кыйкырып жүрбөйбүзбү? Бирок аял өзү тапкан акчаны ысырапкорчулукка коротуп атса дагы күйөөсү кийлигишип тыйып коюуга укугу бар. Ошол сыяктуу эле мамлекеттин дагы жарандарына кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизип атса, демек ошол нерседе пайда бар деп баш ийип койгонубуз жакшыраак деп ойлойм.